Экология маанилүүбү же экономикабы? Кумтөргө байланышкан мыйзам депутаттардын колдоосун таппаса, өлкө 5 миллиард сомдон кол жуйт деген коркунучту өкмөт бетине кармап, депутаттарды колдоп берүүгө чакырып келет. Бирок экологиялык зыян андан да кооптуу болушу мүмкүн. Буга чейин иригендин айынан 2 мөңгү жок болгон. 2100-жылга чейин мөңгүлөрдүн 98% жок болуш ыктымалдыгын канадалыктар өздөрү жарыялап чыгышкан. Бүгүнкү күнгө чейин 136 миллион кубометр мөңгү алынды жалпысынан. Тоннага айлантырганда 125 миллион тонна. Ал эригени эриди, таасир болуп атат. Иштегенде неме чыгып атпайбы? Газдар чыгып атат, бөлөк чаң болуп атат. Жаны бериндеги калган мөңгүлөргө да таасир болуп атат дегеним ошол. А механическое удаление только Давыдов менен Лысыйдан кетти. Быйылкы жылкы бизге берген планы боюнча Сарытөрдү 500 метр жетпей, разработкасы 500 метр жетпейт, Сарыторго тийбейбиз деп берип атат. Кумтөр кени жайгашкан жер канадалыктарга 2026-жылга чейин берилген. Ага Бордо, Сарытөр, Жаңы Бордо, Лысый, Давыдов мөңгүлөрү кирген. Бул мөңгүнүн баары нарын суусуна куят. Кенди иштетүү боюнча 2012-жылы түзүлгөн планда өлкөнүн кызыкчылыктары эске алынып, келтирилген зыян ачык көрсөтүлгөн дешет депутаттар. Быйыл жаңы жазылган планга алардын баары кирбей калган. Бүгүнкү күндө ошол Давыдовду итак алып атышат. Бирок анын да компенсациясын өкмөт эсептеш керек. Тиешелүү мамлекеттик органдар барып чыгарыш керек. Петров көлүнөн канча суу качать этилип атат, кандай зыяны бар, тоже компенсациясын эсептеш керек. Эмне үчүн алар эркелеш керек? Алардын баары ошону төлөш керек. Сууну биздин простой жарандабыз колдонгон үчүн төлөп атат. Эмне үчүн биздин литиктүү сууларды ичип, ошону алтынды жууганга колдонуп туруп, биздин өкмөт ошону төлөтө албайт. Төлөтүш керек. Ана мен айткым келет, коркпой, үрпөй туруп жазыш керек. Лысый Давыдов деп туруп жазса, центральный участокты. Уақытысы келгенде 226-жылга чейин болот Тяньшанск хребеттеги литиктерди анан кийинки депутаттар да карасын. Мыйзам долбоорундагы талаш жараткан жагдай 62 берененин 2 абзацы. Анда кумтөрдү стратегиялык объектилердин А категориясына киргизүү жагы каралган. Ошондой эле Давыдов мөңгүсүн өзгөчө корголчу объектилердин катарына киргизип, документте ачык так көрсөтүү сунушу айтылууда. Бүгүнкү мыйзамда кумтөрдү иштетип туруш үчүн ушу Давыдовду көрсөтө эле жазганыбыз жакшы болот. Мына баарыбыз айтып атабыз, мыйзамда көрсөткөн туура эмес экен деп. Ал үчүн кумтөрдүн өзүн Кыргызстан менен келишим түздүрүп, мыйзамга көрсөтө жазып, конституциялык сот бекитип ишо мыйзам туура болгон. И ишо ратификациядан өткөргөн кумтөрдүн өзүн. Андай деле болбойт экен деп атпайбы. Ошондуктан мына мыйзам өтүш үчүн депутаттар да колдош үчүн ушу так эмелерди көрсөтсөкпү дейм да. Анда все равно токтотуш керек болуп калат. Эгерде Давыдовду эле жазып кое турган болсок, анткени воздействие чаңы чыгып берки ледниктерге да тиешеси тийип атпайбы, анын жанында иш жүрүп атпайбы. Ошондуктан бүгүнкү күндө жанагы биринчи часть ошондо. Биз жанагы мыйзамда жазылып атпайлы минимальный воздействие. Ошол калган ледниктерге тийбейбиз. Бирок еще минимальный воздействие кылабыз деген чараларды кошо тапшырып атасыздар бизге. Суу кодексине мөңгүнүн атын жазуу болбойт деген жүйө менен өкмөт мүчөлөрү аны тапшырма иретинде токтомго кирүү сунушун айтышууда. Бул арга жоктун иши дешет алар. Эгерде кумтөрдүн иши токтоп калса, экологиялык зыян андан да чоң болушу ыктымал. Бирок мөңгүлөрдү мындай абалга алып келүүгө себепчи болгондор ушул кезге чейин өз жазасын алмак түгүл, алардын аты жөнү да аталбай келет. 2012-жылдан бери айтып келебиз. Экологиялык катастрофага алып келген адамдар эмне үчүн жооп бербейт деп айтып келебиз. Ошондон да элде пайда болуп атат да суроолор. Эмне үчүн аларды биз калкалайбыз деп. Ким калкалап атат? Ким жооп бериш керек эле деп. Мыйзам мына бүгүнкү күндө жооп бербейт экен, 2 чоң лидникти жок кылдык. Азыр эми мындан наркыдагы лидниктерге мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Сиздер айтсаңыздар болот эле, мына бүгүн ушу мыйзамды алып келерден мурун мынандай бир 4 акмак бар экен, 4 акмакты мына камадык, азыр жакын ортодо соту болот дагы. 5 жылдан, 10 жылдан же мынча жылдан алат баягы мыйзамда каралган өзүнүн жазасын деп айтыш керек да. Бирок бул боюнча өкмөттүн так жообу болгон жок. Ал ортодо мыйзамды кабыл алып берүүгө депутаттарда 4-июлга чейин эле убакыт бар. Эгер ага чейин мыйзам кабыл алынбаса, кумтөр кенин иштетүүгө канадалыктардын укугу жок. Муну эске алган комитет мүчөлөрү документти экинчи окууга кабыл алып беришти. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөөлөтакунов, НТС.